Александр Сергеевич Пушкин атындагы мектеп-гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинин кезектеги декадасындагы аткарылган иш-чаралардын презентациясы. Кыргыз тили жана адабияты усулдук бирикмесинде 6 мугалим эмгектенет. Бардыгы жогорку билимдүү, өз ишин сүйө билген кесипкөй мугалимдер. Алар мектепте, райондук деңгээлде жана областтык масштабтагы өтүлүүчү ар кандай иш-чараларда да өз активдүүлүктөрүн көрсөтүп келишет. Класс жетекчилик милдетти аткарып, балдар менен да үлгүлүү иш алып баруунун үстүндө. Жаңы окуу жылынын кирип келиши менен эле 23 сентябрь тил майрамына карата өтүлүүчү иш-чараларды да өз учурунда жогорку деңгээлде онлайн түрүндө өтүштү. Кечээ жакында кыргыз рухунун жүзү, туу чокусу болгон 4 декабрь Манас күнү да белгиленди. Мектеп ичинде бул күнгө арналып Манас таймашы, чакан сценкалар, көркөм окуулар, монолог айтуулар болуп, дил баяндар, сүрөттөрдүн конкурстары уюштурулду. Бул сынактарда мугалимдер жана окуучулар өз активдүүлүктөрүн көрсөтүштү. Манас кыргыз рухунун туу чокусу. Манас миңдеген жылдарга саймаланып калган кыргыз жаны. Манас бул байыркыны, бүгүнкүнү бириктирген бүтүндүк. Батырдын сургучтуң аргандай, жер көтөргөн балбандай, жер жайнаган кол келсе, жетиген гана Манаска Манас, Манас болуп тур, Манас атка конуп тур, улук жашын сураса, 12-ге толуп тур, тору шарды миниптер, оғыт өстү кийиптер, ошол кездегер Манас 7-ге жашы толуп тур. Мунун бой канаты чоң жинди, муну чын Манастардын ким билди? Çoğun Altay'dan sağdan, çoğuldu oyun sağlıktır. Karadır Mancu'dan 80 bağla varıptır. Siz görsötüp 40'ına 80 deşik kalıptır. Vakay vakay dev aytap, dev aytkanda da gev aytap. Aylanayın baldarım, aytkan sözü gönsemer, mani kerdi bereli, at bilen aldap sağlı, alardı nesemin gana davalı. Dev aytkandan er Manas, karın soy vergende, karın salıp dev aytap, dev aytkanda da gev aytap. Hayratın geçip oyundan, alake bolboy kalgan ekensin, kalmaktlardan garu jep, alake onboy kalgan ekensin, kıranın Manas ölgönde, kırkok kamçılap göngönde, kızılın öçü öngündün, kıyın gündü görgönde, sen osunda dartı versençi, oyronun Manas ölgönde, oyuk jelge göngönde, oyronun Manas öldü de badamlığına versençi. Arkama bütkün olum çaç, örüp almak boldum At çabam depeligip, Ayköl'dün kalgan жалгыздан, ölüp almak boldum Alda çirkin, kuğu düğünü, manday sorgun kaykele. Tuğulgandan
Seni jekemdese menemsiň. Толкуган көлдөн көтөрүп өтөр кемесиň. Кааласам кадыр түнүмсүң. Каз комбогон көл барбы? Казылбаган көл барбы? Алып Манастын баласына качып жүрөр жөн барбы? Катыгын элем, эл кайда? Кетели талас эл жерге. Манас кыргыз элинин баатырдык улуу эпосы. Дүйнө элдеринин баатырдык эпостарынын ичинен Манас эң көлөмдүү эпос болуп эсептелет. Азыркы күндө эпостун ичинен эң көлөмдүүсү Саякбай Каралаевдин варианты 500-553 сап ырдан турат. Манастын эпосу өзүнүн кайталангыс көркөмдүк кубаты боюнча нечен кылымдардын кайгылуу, оор окуяларын тулку боюнча сиңирип, ыймандык, философиялык, мазмундуу жыйынтыктоолору боюнча элдин тагдырын ар тараптан жашоо, тиричилик, жоопкерчилик, үй-бүлө шарттары, ар түрдүү салт-сана, социалдык, коомдук турмуш тарабынан кеңири жана толук камтылышы боюнча дүйнөдөгү эң сейрек кездешкен дүйнөлүк поэтиканын эстеликтеринин үлгүлөрүнө кирет. Манас эпосу жөнүндө Мыйзам долбоору 2011-жылдын 9-июнунда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынып, ошол эле жылдын 28-июнунда президент тарабынан кол коюлган. Манасты жыйноо, тиешелүү мекемелерде сактоо, иликтөө, жарыялоо максаты менен эпосту эл оозуна жазып алуу. Кыргыз жергесине келген окумуштуулардын көпчүлүгү кыргыз элинин үрп-адаты менен ооздеги чыгармачылыгына өзгөчө Манас эпосуна аябагандай кызыгышкан. Манас эпосун Радылов жазып алган. Тексттин жалпы көлөмү 12454 сап ыр, анын 9449 сабы Манас эпосуна, калган 3003 сабы Семетей менен Сейтек эпосуна таандык. Абдрахманов тарабынан Манасчы Сагынбай Орозбак уулунан 1922 жылдан 1926 жылга чейин 4 жыл аралыгында эпостун Манас бөлүмү кагаз бетине түшүрүлгөн. Манас эпосун басмадан чыгаруу. Манас эпосу жөнүндө жазуу жөнүндөгү эң алгачкы маалымат Мажму ат-Таварихте жоолугат. 1856 жылы Валиханов тарабынан жазылып алынган Көкөтөйдүн ашы 1904 жылы Джунгария очерктери деген эмгегинде биринчи жолу орус тилинде басылып чыккан. Радылов жазып алган үзүндүлөрдүн кыргызчасы Санкт-Петербургда, немисчеси Лейпцигде 1885 жылы жарык көргөн. 1925 жылы Москвадан араб ариби менен Тыныбек Жомокчунун айтуусунда Семетей эпосунан үзүндү жарык көргөн. Бул Манас эпосунун Совет доорунда жарык көргөн эң алгачкы тексти. Манас эпосунун изилдөө тарыхы 19-кылымдын экинчи жарымынан башталып, Манас таануу илими калыптанып, өзүнө мүнөздүү өзгөчөлүктөргө ээ болду. Чыгарманын биринчи бөлүгү менен таанышкан. Семетейди буруттардын Одиссеясы деп атап, Манас эпосу Ногой дооруна таандык деп, эпостун жаралыш мезгили жөнүндө да алгач пикир айткан. Биздин мектепте да Манас таануу ирими иш алып барат. Тактап айтканда, былтыркы 2019-20 окуу жылында райондор арасында өткөрүлгөн сынакта биринчи орунду жеңип алышты. Жетекчиси Алакенова Чолпон Ачканбековна. Манасчылар: Тоголок Молдо, Шапак, Сагынбай, Молдо Асан, Алмабек, Саякбай, Мамбет, Жаңыбай, Мамбеталы, Дүйшөмбү, Жусуп Мамай, Кааба, Шаабай, Сапарбек, Уркаш. Манас айтуу көрүнгөн эле адамдарга буйра бербейт. Бул өнөрдүн ээсин эгем өзү тандап аян түшүрөт. Мисалы, бүгүнкү күнгө чейин бизге таанымал болгон манасчыларыбыз ар кандай түш көрүү, түшүндө каармандардын батасын алуу менен манасчы атанып, манас айткан. Жаш манасчылар: Үмүт Дөөлөтов, Максат уулу Куттубек, Муса уулу Төлөбек, Канат уулу Жанат, Нурбек Талантбеков, Азиз Беймырза уулу, Нурсултан Иманбеков, Нурбек Калыбек уулу жана Асаналы Калил уулу. Манас айтканда манасчы менен кошо термелип, кээ бир жерин ыйлап отуруп уккан адам азыр жокко эсе. Манасчы Дөөлөт Сыдыков Ала Тоо аянтында Гиннестин китебине кирүү максатындагы бир нече саатка пландалган Манас эпосун айтып өттү.
Ал Манас эпосун 12 ноябрда эртең мененки саат 9:42 айтып баштап, кечки 00:27 түн окумда жыйынтыктады. Биз ушул Манасыбыз менен, Манасчыларыбыз менен мактанабыз, даңтанабыз жана сыймыктанабыз. 여자는 걸어서 다가 왕아친긴 달아났은 둥아친긴 상르자가 심기게 주표구 요가이자다 자나나 장난그 스파이단간 엉뚱마이들 촉벌고 비신대дің азызғандың жалғызы талақ қылған бұттарын таштап қытай бұттарын үлбіген жерден қауысқан әлекенің қоңырбай толқы келген кезінде атымен қытай таңғалдай шұротауын мардан таш құңтұңғанын аралаш тыңбай алтай талышқан азызғандың малмамбет қатар сүріп алып тұр бұяң жағын қараса өгір опы соңбейіп көгаласын 둥атынген қарапыр саңғамақа қырғыздардың қырана қамбасайдың чуаға алысың адамдың малы жетпеген астан тісі өтпеген арты кірген бұқаға қасқи қиық бұл сүрен салы бейіп чуакең қошо сүріп алып тұр мұношан көргенде қайран жеңем дорумын көзін жашы төгіліп осы кезде жеңекең мұрны сусын тарталмай көзін жашын арталмай емітсіңір өлемін çırkıra, eneken bozdu ve de turduna. Hey, Manas Manas boluptur, Manas atqa konuptur, künden gün ötüp, gün mezgili geliptir, aydan ay ötüp, ay mezgili geliptir, oşol gezde Manas, jetke jaşı toluptur, munun koyulgan atı çoң jindi, bol koygun japjaş balany, şevekenin kim bildi, balaça çurkap şaşkan yok, beşke çığa kelgende, belenin Manas baskan yok, çakırgan atı çoң jindi, munun çın Manas atın kim bildi, 8 jaşı tolgondo, küyüp durgan çok boldu, küllü kırgız içinde, mınday tentek çok boldu. Karı gelip karmasa, çığırıp balda çıdabayt, katulqa çıdabayt, közünün jaşı burkurayt, 40 balanı 40 uydan, Manas bir günü jina alıptır ey. Ey, Manas boluptur, Manas atqa konuptur, uluk jaşın surasan, 12'ge doluptur, tol çardı miniptir, oğut beşte kiyiptir, oşol kezde Manasın, urunarga to tapay, urşarga jo tapay, atşarga ok tapay, kenerinde çok tapay, zıng zıng etip kenebey, kara kıtay mancunu kakşarga oygulup, kılgan eken kabılan, Ытay гордук кылганы, кыйжа жутун кырганы, эба койлоп билиптир, ачууланып ал Манас, бир чүкөннү чепкенде, чүкөргүдү быркырап, эсен кандын эки нары чүккө болду, чүккө тийген жилиги, тыпкан болду быркырап, кызылнар кайрап, жыгылды эй. Ey, Manas boluptur, Manas atqa konuptur, uluk jaşın surasan, 12'ge doluptur, toru çardı miniptir, oğut böstü kiyiptir, oşo kezde Manasın, urunarga to tapay, urşarga jo tapay, atşarga ok tapay, keçerinde çok tapay, zıng zıng etip kenebey, karagıtay mancunu, kağışarga oygılıp, kalgan eken kabılar, buçkağına dengebey, kıtay gordu kılganın, kıyla jurtun kırganın, eva koyulup biriktir, açulanıp almana bir çükönü çepkende, çıkargıda çırkırap, esen kan ekinarı, çüko tigen jiligi, talkan boldu bırpırap, töşiranıp çıgıldı, tögürdanıp çıgıldı, birenkesi barıptır, aldında eşek butuda ağa deyip kalıptır, çıgıldı eşek sat kaldı, kıyınçılık gördüm dep, kıttaylarga dattandı, bulgan ağıyım bağla dep, uşu jerde Manasты, uluktan gelgen kıttaylar, uğra bızdep çan saldı, butu sığınıp tögaldı, bu joldoşum jogaldı, karma dep, kağuşunu bayladı, tatılap kıtay kalganı, karma malka Manasты, jabıla altı barganı, karmat bayuz anı dep, canındağı otuzu, jabıla kaldı salganı.
Каныкей деген Манас дастанындагы, Манас эпосундагы кемчилиги жок аял заттын бири. Манас дегенде барбая түшөт экенсиң, чала үйлөгөн чанаштай дардая түшөт экенсиң деп, эң улуу касиеттүү деп эсептеген Манас табыздын кемчилиги жөнүндө Манаста айтылат да. Атасы түгел хан, түнің қыдыр дарыған, башқа атасы бары хан, башынан қыдыр дарыған, түрішкін дұшман оңбоғын, түнің құдай қолдоғын, түні өткін жеріне түпті чынар ұрынығын, басташқаны оңбоғын, башынан құдай қолдоғын, басып өткөн жерине батырым Манас көк жалдым, пазарлуу калла ордогон. Ай менен күнүңдүн бир өзүнөн бүткөндөй, алтын менен күмүштүн чирөөсүнөн бүткөндөй, асман менен жериңдин тирөөсүнөн бүткөндөй, түндүк менен түштүктүн түнөгүнөн бүткөндөй, түптү кыргыз журтуңдун тилегинен бүткөндөй, чыгыш менен батыштын чырагынан бүткөндөй, ырыстуу кыргыз калкымдын ынагынан бүткөндөй.